Бул Таттыбүбү Турсунбаева көчөсүндө жайгашкан кампа. Бул кампада 17 ноябрь күнү эртең менен саат 8:42 өрт кырсыгы катталды деген кабар түшкөн. Дал ошол замат 8:46 өрт өчүрүүчү кызматкерлер, атайын техникалар тартылган. Өрт маалыматтарга караганда дал ушул кампадан башталган. Бул кампада дарат кагаздар сакталган. Жалпы өрт боюнча маалымат бере кетсек, бул жерде 420 чарчы метрге жакын жер өрттөнүп кеткен. Тагыраагы 6 кампа толугу менен күйүп кеткен учурда өрт толугу менен өчүрүлүп чектөөгө алынды. 2025-жылдын 17 январь күнү Ош шаарынын Таттыбүбү Турсунбаева көчөсүндө скылат күйүп жатат. Тилсиз жоо алгач дарат кагазын сактаган кампадан чыккан, андан соң жанындагы кургак сүлгү жана самын сактаган кампаларга жабылган. Натыйжада 3 кампа толугу менен күйүп, калган 3 кампанын чатыры өрттөнгөн. Кампадан чыккан өрттү өчүрүүгө 4 күчүрмөн эсеп тартылып, саат 9:30 чамасында өрт чектөөгө алынган. Чыккан өрттүн кесепетинен 420 чарчы метр жер өрттөнгөн. Учурда кырсыктын кесепетин аныктоо боюнча комиссия түзүлүп, келтирилген чыгымдар эсептелүүдө. Ушул өзүңөр көрүп жаткандай эле 6 кампанын туалетный бумага сакталуучу кампадан өтө катуу түтүн чыгып жаткан болчу. Ошону көрүп, тез күйүүчү каражат болгондуктан биз сразу эле кошумча күчтү чакырып, ошол эле 13 атайын өрткө каршы куткаруу бөлүмүнөн 2 техника чакырып, андан кийин номер 12 өрткө каршы куткаруу бөлүмүнөн 1 техника чакырып, жалпысынан 4 техниканын жардамы менен 18 өрт өчүрүүчү куткаруучу менен биргеликте өрттү толугу менен өчүрүп бүттүк. Өрт кырсыгы башталган кампанын ичинде 15 000 даана дарат кагазы болгон. Ал дарат кагаздар шаар аймагындагы дүкөндөргө таркатылып турган. Кампанын эси эртең менен күйүк жыт чыгып жатканын байкап, маани берген эмес. Учурда тилсиз жоонун кесепетинен жеке ишкер жалпы 2,5 миллион сом чыгымга учураган. Эртең менен саат 8:30-9 жакын келдим. Анан эшикти ачканда эле бир ыс жыт бар эле. Ошол убактан баштап күйүп кетти. 15 000ден ашуун бумага бар эле. Чыгашыңыз канча болду азыр? 2,5 миллион сомдой болду окшойт. Өрт чыккан кампаны жеке ишкерлер ижарага алып иштетип келишкен. Кырсыктын кесепетинен 3 кампадагы товар толугу менен күйүп, ар бир кампада 2 миллион сомдон ашык товар болгон. Окуяга күбө болгон башка кампанын ээлери буларды айтты. Бул жерде ушу хозяйственный мылы болчу основной. Башка эчтеке деле жок болчу. Кошуна кампадан чыгып бизге өтүп турду ушул. Өтүп мына көзүңүздөр көрүп турасыңар, күйүп кетиптир. Бул жерде 2 миллион 200 000 сомдук товар бар да, примерно ушундай болчу да. Баардыгы яраксыз болуп калды. Болжол түрдө мен эчтеке дей албайм. Кошуна айтат, келип эле машинага жүктөп атканда бир жыт чыккан дейт. Анан кийин карасам күйүп кетти. Өзү самостоятельно өчүрүүгө аракет кылыптыр. Анан пожардың номерин билбей коюптур алчы. Анан кандай болуп күйүп кетти, мен келсем уже күйүп атыптыр да. Кайсыл кампа ошондо? Бул жакта кампадан башталган. Бул жакта кошуна кампадан башталган. Жыл башынан бери Ош шаары боюнча 8 өрт кырсыгы катталган. Мындан улам өзгөчө Кырдаалдар министрлиги жарандарды өрт коопсуздугунун талаптарына көңүл бурууга чакырат. Анда үйлөрдөгү эскилиги жеткен электр зымдарын убагында алмаштырып, кыш мезгилинде үй жылытуучу аппараттарды туура пайдаланууну эскертет. Андан сырткары жаш балдар менен ошо ширеңке от менен ойногонго тыюу салыш керек. Аларды дайыма көзөмөлдөп туруш керек. Андан сырткары могу электр приборлорун, электр мештерди алганда сапаттууларын алып, жанагы электр чубалгыларын, зымдарын убагында алмаштырып, алардын деле жана изоляциясы барып соогу жеткенде эскирет. Ошол жерлерден кыска чыгалуу болуп, өрт кырсыктары чыгып кетет. Ошолорду деле мындай убагы жеткенде алмаштырып туруш керек да. Белгилей кетсек, 2024-жылы Ош шаары боюнча 57 өрт кырсыгы катталып, тилсиз жоонун кесепетинен 2 жаран каза болгон. Мындан сырткары 60 миллион сомдук чыгым эсептелген. Ал эми өлкө боюнча 1 суткада 11 өрт кырсыгы катталып, 12 күчүрмөн эсеп тартылган. Толбой Бурканбеков, Мирбек Конобаев, Ош ТВ.